Ардактуу көрөрмандар, андан ары биз программабызды улайлы. Биздин студиябызга аягында бир коноктор келип калган экен. Алар туурасында айта кетсем, шахмат оюуну боюнча машыктыруучу Дерденбаев Саматбек агай Кыргызстандын чемпионатына катышып, жемиштүү оюндарды багындырган Санташбекова Эвелина жана Турсуналиева Нурелина келип отурат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кандай келип алдыңыздар биздин студияга? Жакшы маанай менен келдик. Көчө дагы айт майрамын белгиледик. Жакшы тилектерди айтышып, жакшы маанай менен келип алдык. Жакшы, кыздар, силер кандай маанайыңар болуп атат? Таңкы маанайыңар кандай? Жакшыбы? Ооба, жакшы маанай. Агай, айта кетсеңиз, азыр эле биз Кыргызстанда бир чемпионатка барып, жакшы бир жемиштүү орундарды ээлеп келишкен экен. Ошол туурасында айтып берсеңиз, кандай чемпионат болду, кандай орундарды багындырып келе алдыңыздар? Жакшы болот. Ошо жалпы Ысык Көл областынын ушу көрөрмандарын ошо ыйык Рамазан айынын бүтүшү менен көчөккө ошо ыйык Ороз айт майрамы менен чын дилден куттуктайбыз. Эл журтубузда дайыма тынччылык, жакшылык, ошо ырыскы береке болуп турсун. Анан шахмат ошо спорту боюнча дагы бизде ушу январь айында республикалык чемпионатыбыз өттү. Анан март айында болсо ошо мектеп окуучуларынын республикалык чемпионаты деп айтылат. Ошол эки чоң чемпионатка ийгиликтүү катышып келдик. Ушул эки чоң чемпионаттын ошо жыйынтыгы менен 2025 жылда ушул азиялык дүйнөлүк чемпионаттарга ошо кимдер барат, ошол республикалык турнирден тандалат балдар. Анан Ысык Көл областынын курама командасы ушу эки чемпионатта аябагандай чоң ийгиликтерге жетиштик десек болот. Жалпы командалык эсепте ушу январь айында чемпионатта 10 окуучубуз биринчи, экинчи, үчүнчү орундарды багындырды. Мына январь айындагы ушу кубогубуз, январь айындагы мына могул кубокту алып келдик. Ушу командалык эсепте 3-чү орунду ээледик. Ушул 10 окуучубуз, 2 окуучу биринчи орунду, 4 окуучубуз экинчи орунду, анан 4 окуучубуз 3-чү орунду багынтты. Ушул балдардын баары быйыл 2025 жылда өтө турган азиялык дүйнөлүк чемпионаттарга жолдомо алды. Ал эми март айында болсо мына бул кубокту жалпы командалык эсепте алдык. Бул командалык эсепте экинчи орунду багынттык Бишкек шаарынан кийин. Анан биздин Ысык Көл областы март айындагы чемпионатта 11 окуучубуз призовой местага жетишти. Ошонун 4-төө чемпион болду. Ошол 4 окуучу азиялык дүйнөлүк чемпионаттарга катышууга жолдомо алды. Ошондо мындайча айтканда 2025 жылы 14 окуучубуз азиялык дүйнөлүк чемпионаттарга Кудай буйрса катышат. Эми баягы тактап ар бир баланы деле ошо айта кетейин. Январь айындагы чемпионаттын аталышы өспүрүмдөр арасындагы 6 жаштан 18 жашка чейинкилер өспүрүмдөр арасындагы чемпионаты деп айтылат. Ошол 18 жаштан Жакшылыков Эржан деген окуучубуз биринчи орунду багынтты. 18 жашка чейинки кыздар арасында Турсуналиева Нурайым деген кызыбыз экинчи орун, Сагынбекова Алсуу деген кызыбыз үчүнчү орун. 16 жашка чейинки кыздар арасында Бердибаева Эдиса деген кызыбыз экинчи орун. 14 жаштагы балдарда Кеңешбеков Элим үчүнчү орун. 14 жаштагы кыздарда мына Нурелина келип отурат. Бул жерде биринчи орунду Санташбекова Эвелина экинчи орунду багынтты. 12 жашка чейинки балдарда экинчи орун Исмаилов Абубакыр, 10 жашка чейин Шаршебаева Раиля, анан 6 жашта Ахматбеков Байсал деген окуучубуз экинчи орунду багынтыптыр. Ал эми март айындагы чемпионатыбыз мектеп окуучулары арасындагы республикалык чемпионат 5 жаштан 17 жаштагы балдар арасында дейт. Эми январь айында четный числа менен өтсө жашы, мында болсо нечетный числа менен өтөт да. Анан ошо 5 жашта Ибраимова София деген кызыбыз 3-чү орун, 5 жашта Темирбеков Нуржигит деген окуучубуз экинчи орун, 9 жашта Маликова Айкөл деген кызыбыз чемпион, 11 жашта Исмаилов Абубакыр деген балабыз чемпион,
Анан Нурелина дагы кайра экинчи жолу биринчи орунду алды. Мына Санташбекова Эвелина үчүнчү орунду алды. 13 жаштагы балдарда Төлөбалдиев Алихан 3-чү орун, 15 жаштагы кыздарда Бердибаева Эдиса 2-чү орун. 15 жаштагы балдарда Кеңешбеков Элим чемпион, Зарлыков Эрхан 3-чү орун. 17 жаштагы кыздардан Сагынбекова Алсу деген кыздарыбыз 3-чү орунга жетишти. Бул чоң ийгилик. Республикада бул Кыргызстандын эң кыйын шахматчылардын баары катышат да. Ал бир турнирде бир 400гө жакын бала катышат Кыргызстандын бардык областтарынан, анан Бишкек ош шаарларынан. Бишкек шаары баягы ал жерде шахмат менен машыккандардын саны көп, частный мектептер да көп болгондуктан баягы көбүрөөк байгелерди алар алат. Анан областтардан биз Ысыкөл областы эле дайыма ушу чоң атаандаштык кыла алабыз да Бишкек шаарына. Анан биздин балдарыбыз мына жылда ошо 10дон ашык балабыз Азиялык дүйнөлүк чемпионаттарга катышып жүрөт. Мисалы Ош областтары, башка областтар менен салыштырсак, январь айында Ош областынан бир эле окуучу ошо призовый местага кирген. Калган бир дагы областтан мисалы байгеле орунга кирген эмес. Бул чемпионатта дагы ошо Ош областынан бир окуучусу да 2-чү орунду алды. Мисалы башка бир дагы областтан бир дагы байгеле орунга мисалы кире алган жок. Анан ушу менен деле салыштырып караганда, мисалы Ысыкөл областы акыркы 5-6 жылда Кыргызстандагы эң астыңкы ошо орундардабыз. Эмне үчүн ошо эң астыңкы орундардабыз? Биздин ошо Каракол шаарында, ошо Ак Суу районунда баягы күчтүү тренерлер иштеген үчүн анан ушундай ийгиликтер келип атат да. Эң сонун демек Бишкекке аябагандай бир күчтүү экен, Бишкектин шахмат оюнчулары күчтүүрөөк болот экен дагы, анан аларга туруштук бере алган, алар менен биргеликте таймаша алган бул көпчүлүк учурда көл жергесиндеги оюнчулар экен, Акыркы учурда ошо басымдуураак ошо биз жактан болуп атат. Эми мисалы Нарын областынан дагы 2-3 аябай күчтүү балдары дагы мына жакшы келатат. Бирок алар бирде ошо местага кирип калышат, бирде кире албай калып атышат. Ош областы болсо эми мына жанданып, мына алар да аракет кылып атышат, бирок медальдардын саны менен билип койсо болот. Мына канча областтар биригип ошо 1-2 медальга жетип атса, мына биздики такай 10го жакын балабыз байгеле орундарга алат. Эң сонун бул аябагандай чоң жетишкендик экен. Ал эми кыздар, өздөрүңөрдү тааныштыра кетсеңиздер, өздөрүңөрдүн аттарыңарды тааныштырып айта кетсеңиздер азыр. Менин атым Санташбекова Эвелина. Мен 12 жаштамын. Канча жылдан бери шахмат оюну менен ойноп келесиз? 3,5 жыл. 3,5 жыл, 3,5 жылдын ичинде эле ушундай ийгиликтерге уже жетип баштадыңыз да. Сонун. Ал эми сиздин атыңыз, аты жөнүңүз биздин көрөрмандарга кененирээк тааныштыра кетсек. Менин атым Турсуналиева Нурелина. Мен 13 жаштамын. Мен шахмат менен көп жыл заниматься этемин. Мен шахматтан 6 жолку чемпионмун. Нурелина Кыргызстандын 6 жолку чемпиону. Сонун. Ал эми мындай бул чемпионатта аябагандай бир жемиштүү орундарга алып келген экенсиздер. Ал эми ушул чемпионатка даярдык кандай болду? Канча убакыт даярдандыңар? Ошол туурасында айтып берсеңер. Чемпионатка биз почти каждый день даярданабыз. Каждый раз задача, видео, партия жазабыз, окуйбуз. Анын баарын жакшы окуганды жакшы результатка жетет. Сонун. Ал эми ошол жемиштүү орундарды багындырып жатканда, деги эле ага чейин оюн учурунда силерде кандай сезимдер болду? Толкундануу болдубу? Ал эми ушул мен мынчанча орунду алып турмун деп сүйүнгөн учуруңарда кандай сезимдер кандай болду? Аябай сүйүнөбүз. Биз баарыбыз работабыз прям оправданный болду. Бар машыгыбыз, аныбыздан место алганда сүйүнөбүз, башка мамлекеттерге барабыз. Жакшы. Ал эми мындан башка да кандай жетишкендиктерге жеттиңиздер эле? Дагы айтылбай калгандарды айта кетсеңиздер. Ана Нурелина сен айтсаң, анда Эвелина да айтсын. Кандай жетишкендик, кайсы мамлекеттерге бардыңар? Мен Азиядан көп мамлекеттерге бардым, чемпионаттарга. Жакшы ойноп келип атам. Жетишкендиктерим Азиядан 4-5 медаль алып келгем. Жакшы. Кайсы мамлекеттерге болдуңар?
мамлекеттерге: Таиланд, Италия, дагы Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Египет. Египет. Мына Нурелина бир 10го жакын мамлекеттерге ошо жылда такай ошо Кыргызстандын чемпиону болгон үчүн ошо катышып жүрөт. Ошонун ичинен Азиянын 4 медалын алган буга чейин. Эвелина. Менде 20дай медалим бар. Аны эл аралык турнирлерде алгам. Сан. Булар Кыргызстандын ичиндеги чемпионаттардан сырткары бизде жакысын ушу Чолпон Ата шаарында, Корумду айылында, ошол Көлдүн жээкинде баягы жылда ошо эл аралык чоң турнирлер өтөт. 3-4 турнир. Ошол турнирлерде да булар дайыма ошо такай эң астыңкы орунда, байгелди орундарга жетишип келатат. Ошол бул биздин балдар ошо жылыга жана мына азыр 14 балабыз Азиялык дүнйөлүк чемпионатка жолдомо алды деп атпаймынбы? Анан биздин ушул Каракол шаарындагы мына берки бул студияга кире албай калган балдардын баары ошол жылда көп чет мамлекеттерге барып атат. Мисалы былтыркы жылы чемпионаттар ушу дүнйөлүк чемпионат Италия мамлекетинде өттү. Ушу Италия мамлекетине бул Нурелина менен анан Каракол шаарында Маратбекова Адеми деген ушу эки окуучубуз барды. Казакстан мамлекетинде Азия чемпионаты өткөн былтыр Алматы шаарында. Ал жака 5 окуучубуз барып катышып келди. Былтыр Шри-Ланка мамлекетине биздин 9 окуучу жолдомо алган. Ошонун экөө кичине каржы маселеси жакшы чечилбей калып, экөө калып калды. Анан 7 окуучу болсо ошол кичине анча-мынча демөөрчүлөрдүн күчү менен, спорт башкармалыктын кичине жардамы менен, анан ата-энелердин ошо колдоосу болгон үчүн ошо 7 окуучубуз 2 агайыбыз менен барып Шри-Ланка мамлекетине катышып келди. Так андан сырткары Кытай мамлекетине, Россия мамлекетине биздин могу Жакшылыков Эржан деген окуучубуз былтыр шахмат боюнча чоң титул эл аралык даражадагы спорт чебери деп айтылат. Ошол Ысык-Көл областынын тарыхында биринчи жолу ошо эл аралык даражадагы шахмат титулуна жетип, ал бир жылда бир 7-8 мамлекетке азыр чоңдор арасында ойноп жүрөт. Анан бул дагы эң чоң көрсөткүч. Бул Ысык-Көл областы жылда ушул биздин балдар Азиялык дүнйөлүк чемпионаттарга да жетишип атат. Андан сырткары жана шахматтагы чоң титул, гроссмейстер деген титул деп коет. Ошо гроссмейстер деген титулга акырындан жакындап барып атышат. Ал тепкичтерге жетиш үчүн бир 4-5 чоң тепкичтерди басып өтүш керек. Ага чейин спорт чебери болуш керек. Спорт чеберинен кийин мастер фиде деп коет. Анан мастер фидеден кийин ошо эл аралык даражадагы спорт чебери мына Жакшылыков Эржан ошого жетип, эми гроссмейстер деген титулга акырындан аракет кылып атат. Анан жакшы чоң ийгиликтер бар. Агай, жогоруда сиз каржы маселеси деп да айта кеттиңиз. Чет жакка дагы аябагандай көп чыгышат экен. Ошол учурда каржы маселеси туурасында да баса белгилеп айта кетсеңиз. Эми спортту айрыкча бул профессиональный деп коебуз. Ошо профессиональный ошо машыгып Азиялык дүнйөлүк чемпионаттарга чыкканда ошо каржы маселеси аябагандай чоң маселе да. Муну ошо машыктыруучулар, ата-энелердин эң чоң көйгөйү болуп калат да. Анан бул сборный курама командага кирген окуучуларыбызды негизи ошо мамлекет бизде спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү дирекциясы бар, ошол жактан каржылаш керек. Анан Кыргызстан шахмат союзу деп коет, биздин шахмат федерациябыз. Анан алардын мүмкүнчүлүгү дагы бирде жакшы болот, бирде баягы жакшы болбой калган учурда анан аябагандай баягы кыйын маселе болуп калып, анан ата-энелерге көп күч келип калып атат да. Мына ошо былтыркы жылы жана айтпадымбы, Шри-Ланка мамлекетине ошо 9 окуучубуз барыш керек эле. 2 окуучубуз ошол мамлекет жактан былтыр чечилбей калып, Кыргызстан шахмат союзундагы эми биздин ошо балдарга ошо авиа билети, анан жана взностору бар, анан виза маселелери. Өткөзүп аткан ошо мамлекеттен бүт жана жатаканалары, тамак ашы бардыгы бесплатный каралган. Анан биздики ошол мамлекет жана билет жагынан дагы мына чече албай, былтыр аябагандай чоң көйгөй болду. Бирок ошого карабастан агайлар, ата-энелер ошо демөөрчүлөргө чуркап, бияк облус спорт башкармалыктарга кайрылып, губернаторубузга кайрылып, айыл өкмөткө кайрылып, эки жакка кайрылып атып, анан дагы былтыр колубуздан келишинче барып катышып келдик.
Былтыр мисалы Таиланд мамлекетине бизден 4 окуучубуз барды. Ошол өкмөт жактан тиги жогорку ошо жактан каралбай калып, бирок дагы жакшы бияктан биздин облус спорт башкармалык бар. Ошо облус спорт башкармалык 4 окуучубуздун ошо авиа билетин чечип берип, анан катышып калдык. Италия мамлекетине да ошо каржы маселеси чечилбей калып, биз айыл өкмөт аркылуу айыл өкмөткө кайрылып, анан спорт башкармакка кайрылып дагы ошол жакка катышып келдик. Ошо бул эми абдан чоң көйгөй. Эми быйылкы жылы Кыргызстан шахмат союзу буюрса, ошо балдардын билетин баары тиги чечилет деген сөзүн беришти. Эми алдыда мисалы бул 14 окуучубуз кайсы мамлекеттерге барат? Мисалы дүйнөлүк чемпионатыбыз Сербия мамлекетинде өтөт. Ошо Сербия мамлекетине бизден азыр ошо 3-4 окуучу барыш керек. Монголия мамлекетине акыркы мына 4 чемпион болгон бала ошо Монголия мамлекетинде Азия чемпионаты өтөт. Ошо 4 окуучу барат. Андан сырткары Таиланд мамлекетинде Азия чемпионатына дагы ошо 5-6 окуучубуз барат. Кыскасы ошо 4-5 мамлекетке бара турган ошо каржы маселелерин бизге негизгиси ошо авиа билети, ошо Кыргызстан шахмат союзу менен спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү чечип бериш керек негизи. Анан быйыл көрөбүз, эми ишенип атабыз, Кудай буйрса ошол жактары чечилип калса, кичине көйгөй болбой, балдарыбыз жакшы машыгып, анан даярданып келгенге. Мисалы каржы маселеси чечилбей калган убакта биз тиги машыктыруучуларга да абдан кыйын. Эки жака биз машыктыргандын ордуна ошо көрүнгөн жака ошо акча сурап, жалдырап жүрөбүз мисалы. Балдарга деле кичине мындай психологический жактан барамбы, барбай каламбы деп дагы баягы кыйын эме болуп калат да, мындай даярдыгына дагы жакшы болбой калат. Анан эми быйылкы жылы Кудай буйрса жакшы болот го деген үмүттө болуп атабыз. Эми биздин президентибиз деле Садыр Нуркожоевич жылдан жылга мына спортко, маданиятка, бардык тараптарга жакшы көңүл буруп атат. Жылдан жылга жанагы спортко бөлүнгөн каржылар деле ошо көбөйүп атат. Бирок ошо шахмат жагына келгенде бюджет ошо аз болуп калып атат. Ошо эфирден пайдаланып ошол биздин ошо бийлик өкүлдөрүнө кайрылат элем. Негизи дүйнө жүзүндө ошо шахмат оюну спорттун бул интеллектуалдык түрү болгондуктан даже керек болсо мектеп программаларына кирген. Анткени биз балдарды азыр ошо акыл эс жагынан баягы күчтүү балдарды тарбиялаш керек да. Анан бул шахмат спорту ошо балдардын логикасы, ой жүгүртүүсү, акыл эс тутумунун баардык жагына бул туура келет да, бул шахмат спорту. Анан шахмат спортуна дагы баягы жакшы көңүл бурса дейбиз. Башка мамлекеттер менен эми салыштырып ошончолук чоң бюджет болбосо дагы ушу балдардын ушу азиялык дүйнөлүк чемпионаттарына, анан анча-мынча жана мектептерге ошо шахмат сабактарын кийирсе, бул 21-чи кылымдагы азыр мына интеллектуалдуу балдар деп айтабыз го көп. Анан абдан жакшы жардамын бермек. Эми шахматта мен эми көп жылдан бери машыктыруучумун. Негизи ушу шахматта эң алдыңкы орунда ойногон балдардын баары сабактарын жанагы 5ке окуган балдар болот да. Бүт мен практикамда көрүп жүрөбүз. Шахматты күчтүү ойногон балдардын баары сабактарынан дагы спорт жагы, коомдук жакта аябаганда күчтүү балдар болот да. Албетте, шахматта аябагандай балдардын негизи эле мээсин иштешине жакшы пайдалар тийгизет эмеспи? Агай айтсаңыз, дагы мындай алдыга койгон максаттарыңыздар кандай болуп жатат? Эмнелерди көздөп жатасыздар азыр? Биздики эми спортто ошол чоң ошо тепкичтерди багындырыш керек да. Мисалы башка спорттун түрлөрүндө спорттун эң тугу чокусу ушу олимпиаданы утканга аракет кылат, дүйнө чемпиону болгонго аракет кылат. Бизде деле шахматта ошо шахматтын өзүнүн олимпиадалары бар, дүйнөлүк чемпионаттарыбыз бар, азиялык чемпионаттарыбыз бар. Ошол жактан ошо балдарыбыз ушул медалдарды көбүрөөк алса дейбиз. Анан шахматтагы ошо чоң титулдар жанагы биринчи кандидат мастер спорттон башталат. Мына булар уже кандидат мастер спортко уже жетишип калган. Андан кийин спорт чеберин толтуруш керек. Андан кийин ошо мастер фиде титулу, анан эл аралык спорт чебери, андан кийин ошо гроссмейстер деген титулдарга ошо жетсе деп биздин пландар ошондой. Анан Кудай буйрса ошол багытта биз мына 7-8 жылдан бери иштеп келатабыз. Анан ошо жагына Жакшылыков Эржан деген жигитибиз мына былтыр ошо чоң титулга жетти. Кудай буйрса артынан көп балдарыбыз келатат.
мамлекеттен колдоо болсо, ошо ата энелердин ушу дайыма ушу колдоосу менен анан ошо машыктыруучулар Кудай буйрса ошол тилектерге жетебиз, Кудай буйрса. Кудай буйрса, тилеген тилектериңердин баардыгы тең орундалсын, каржы маселе жагы дагы оңой жолдон чечилсин. Дагы да жемиштүү орундарды багындырып жүрө бериңиздер демекчибиз. Биздин убакыт бир аз чектелүү болгондуктан сиздерге эркин микрофон узатайын деп жаткан чагым, жакын адамдарыңыздарга болобу, деги эле Ысык көл жергесине болобу, салам жолдой кетсеңиздер болот. Келгиле. Шахмат бул жакшы спорт. Шахмат менен ой жүгүртүү жакшы болот, логика жакшы иштейт, память хороший болот. Шахматистердин баары памяти аябай жакшы. Шахматтан ойногондор баары 5ке окуйт. Баары шахматисттер аябай воспитанный, умный. Жакшы болуп, баарыңар шахмат ойносоңор интеллектуалдуу болосуңар. Шахмат ойногон жакшы, ойноп тургула. Ата энеңе да салам жолдой кетпейсиңби? Энеме анан мамама салам берем. Азыр үйдө отураткы. Жакшы. Шахмат ал акылдын гимнастикасы, ал память, логика, эсептикке жардам берет. Шахмат мага аябай жагат. Сонун. Жакын адамдарыңа салам жолдой кет. Апама менен энеме салам айтам. Көрүп атышат болуш керек, Мен жалпы ушу эл журтубузга ошо жакшылыгыбызды бөлүшүп ошо чакырган сиздерге ошо чоң рахмат. Жана да ошо сөздүн башыбызда айткандай ошо 30 күн ошо орозо кармадык. Ошо 30 күндө ошо жакшы тилек ниеттүү аларды, ошо баталарды каалап аттык. Ошол баталарыбыздын баары ошо эл журтубузда ошону каалап атты да. Ошонун баары кабыл болсун. Эл журтубузда дайыма тынччылык, жакшылык болсун. Мамлекетибиз өнүккөн, ошо күчтүү мамлекеттерден болсун. Анан мен ошо шахмат спортунун ошо пайдалуу жагын дагы кичине ата энелерге айта кетейин. Шахмат спорту ошол бул бекеринен ошо акылдын гимнастикасы деп айтылган эмес. Бул интеллектуалдык жактагы ошол ой жүгүртүү, ошо памятты, логика баардык жагынын баарын ошол өнүктүрөт. Анан өткөндө мына да бир илимий жагын окуп калдым. Адамдын ушу мына оң жак анан сол жактагы полушария болуп атпайбы? Бир жак жагы ошо адамдын чыгармачылык жагын өстүрсө, бир жак жагы ошо эсеп жагын өстүрөт дейт да. Анан бул шахмат спортунда ошол творчество жагы дагы бар, и наука жагы бар. Ошон үчүн шахмат спортун айтат, бул и наука, и спорт, и эме деп, творчество депчи.